Корея Эл Демократиялык Республикасындагы же жөнөкөй тил менен айтканда Түндүк Кореядагы чыныгы жашоо тууралуу башка өлкөнүн адамдары толугу менен айтып бере албаса керек. Бир нече жылдар мурун бул мамлекетте туристтерге видеого же сүрөткө тартууга уруксат берилген эмес. Азыр мындай тыюу алып салынганы менен өлкө жана андагы калктын турмушу тууралуу көптөгөн маалыматтар чыга бербейт. Бул өлкөгө каалаган убакта келип, Түндүк кореялыктардын жашоосун көрүп кетүү мүмкүн эмес. Бир гана атайын уюштурулган тур менен, атайы алдын ала белгиленген маршрут боюнча гана жүрүп олтуруп, өздөрү көрсөткүсү келген жерлерди гана көрө аласың. Туристтерди алып жүрүп, аларга мурда даярдалган спектакльдерге чейин коюп, өлкөдөгү чыныгы жашоо ушундай жакшы деп көрсөткөндөрү да бар. Туристтерди кое бербеген өлкөнүн башка булуң бурчунда эмне болуп жатканын билиш кыйын. Антсе да аякка барып көрүп келген Астандагы булактардан билсек болот. 2001 журналистка Барбара Демик Кореяга барып, түндүгүндө түштүгүндө салыштырып абалды байкаган. Түштүгүндө эч кандай маселелер болгон эмес. Ал эми түндүгүндө Демик күтүлгөндөй эле кыйынчылыктарга туш болгон. Ал өлкөгө кирген, бирок кадимки туристтерди алып киргендей эле жатталып калган маршрут боюнча жетелеп, андан ары көрсөткөн эмес. Демик кайрадан Түштүк Кореяга кайтканда түндүктөн качып келген адамдарды издеп таап, алардын мындай кадамына эмне себеп экенин жана алардын өлкөсүндөгү чыныгы жашоо кандай экенин сурап билген. Алар Чоржинин жашоочулары болушкан. Түндүк Кореядагы аймагынын чоңдугу боюнча 3-орундагы шаар. Аякка туристтердин буту басып барган эмес. 7 жыл ичинде Демик көптөгөн интервьюларды алып олтуруп, Түндүк Кореядагы күнүмдүк жашоо деген китебине маалыматтарды жыйнаган. Бул мамлекеттин тарыхы менен канчалык азыраак алектенсең, ошончолук анын зыяны көбүрөөк тиймек. Сырттан билген адам өлкө негизделген убактан бери бир топ жакшы жакка өзгөрүп, тозоктон кутулуп келе жатат деп ойлошу ыктымал. Мына туристтерге видеого тартууга уруксат берди деп да ал оюн бекемдеши мүмкүн. Түндүк Корея өз тарыхындагы өтө оор кырдаалдарды башынан өткөргөнүнө көп деле болгон жок. Алардын экономикасы достук мамиледеги Советтер Союзунан көз каранды болуп, 90-жылдарда анын тарап кетишинен кийин кыйроого учураган. Бул сөздүн түз маанисинде эле айтсак болот. Белгилүү факт, эгер спутниктен жердин түнкү кадрларын карасак, алыскы чыгышта кара такты көрө алабыз. Бул так Түндүк Корея, качандыр бир алар электр энергиясы менен сыймыктана алчу. Жада калса алардын мамлекеттик гербинде электр өткөрүү линиясы түшүрүлгөн. Ал убактардан бери герб эч өзгөргөн эмес, бирок Пхеньян жана бир нече башка райондордон сырткары өлкөдө жарык жок. Жарыктын жоктугу көйгөйлөрдүн жарымы эле. Демиктин китебиндеги негизги темалардын бири ачарчылык маселеси. Ал сурамжылаган адамдар кайра-кайра бул темага кайтып турушкан. Алар бир түрдүү тамак, мисалы күрүч эле жей бергендиктен бул маселени айта беришет деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок сөздөрүн угуп отуруп, күрүч алар үчүн алтындай эле кымбат болгонун, түшкү тамакка жок дегенде бир аз күрүчкө жетүү чоң бакыт экенин түшүнүүгө болот. Көпчүлүк учурда алда жок болчу деп эскеришет. Калориясы алдаганча азыраак болгон жүгөрүнүн боткосун жеп, эксперимент катары кадимки чөп жана тамырлар менен да тамактанган учурлары кездешкен. Чоржинин тургундарынын бардыгы эле жемиштерди тазалап, калдыктарын ыргыта алган эмес. Анткени аларды да тамакка колдонуп, пайдасын көрүш керек эле. Америка Кошмо Штаттарынан келген гуманитардык жардамдар дыйкандарга жетмек түгүл, алар андай жардам тууралуу угушкан да эмес. Өлкөдөгү ачарчылыктын масштабы чоң болгондуктан 90-жылдардын башында аскерлердин боюна болгон 160 см деген талапты 150 см чейин кыскартууга мажбур болушкан. Аз тамактанган, ачкачылыкта өскөн жаңы муун анчалык чоңоя алган эмес. Түндүк Кореянын жашоочуларын башка мамлекеттерден изоляциялап, тарыхты өздөрү каалагандай бурмалоо менен манипуляциялоо иштери башталган. Демиктин китебиндеги каармандардын сөздөрүнө караганда, калктын көп бөлүгү өлкөнүн чегинен сырткары эмне болуп жатканын такыр билишпейт. Пропаганданын курманы болгондор, сыртта дагы алардай эле оор жашоо, алардыкынан жакшы болушу мүмкүн эмес деп ойлошот. Андай каармандардын бири Чон Сан Кореянын күнүмдүк жашоодогу пропагандасы тууралуу айтып берген. Мисалы силерде сыналгы болсо, ал керектүү каналдарга эле байланып, түштүк тараптагы каналдарды көрүп калбашы үчүн бийлик тарабынан бекитилет. Бирок ал ошентсе да күндөрдүн биринде андай каналга туш болгон. Чон Сан ага чейин билбеген укмуштуудай окуяларды көрүп аң-таң болгон. АКШ өлкөгө 100 миңдеген тонна күрүчтү гуманитардык жардам катары жөнөткөнүн да уккан. АКШ Конгрессинин пресс-конференциясынын мүчөлөрү Түндүк Кореяда ачкадан өлгөн 2 миллион адам тууралуу айтып жаткан.
Укук коргоо уюмдарынын берген маалыматтары боюнча Түндүк кореялыктардын 200 миңи атайы лагерлерде жана түрмөлөрдө кармалган. Өлкөдөгү адамдын укугун коргоо кырдаалы башка бир да мамлекетке салыштыргыс деңгээлде болгон. Мунун бардыгын биз жогоруда айтып өткөн сан телевизордон көрүп алган. Жогоруда айтылган журналистка Демиктин китебиндегилердин көпчүлүгү Кытай менен болгон чек арадан качышкан. Мындай качууларга алар айлап даярданышып, ою ишке ашпай калышы да толук мүмкүн эле. Өздөрүнүн койгон пландарын качкындар жада калса жакын адамдарына да айтышкан эмес. Түндүк Кореядан башка жакшы жер жок жана андан кетүүгө себептер да жок деп эсептеген өз апаңа өлкөдөн кача турганыңды кантип айтасың? Өтө кооптуу жазадан коркуп, ал сени бийликке өзү тапшырып бериши мүмкүн деген сөздөр айтылган. Сончан Пхеньяндан үйүнө кайтып келгенде досу бийликти дайыма эле сындап, андан да ачык сүйлөшүүнү талап кылгандай болчу. Бирок анын сөздөрүндөгү чоң ишенимдүүлүк, ашыкча сөздөр чоң санга белги берген. Ал досу менен сүйлөшүүдөн качып, кандайдыр бир капканды сезип турган. Жаш жигит дайым өзүнө эскертип турду. Түндүк Кореяда жашап туруп саясат жөнүндө сүйлөө болбойт. Жада калса эң жакын досуң, мугалимдер, ата-энең жана сүйлөшкөн кызың менен дагы. Китептеги дагы башка каармандардын бири өз апасын анын артынан Түштүк Кореяга качууга жылдар бою көндүрүп келген. Өлкөсүнүн чучке деп аталган улуттук идеологиясын бекем карманган апасы кызын чыккынчы деп эсептеп, качуу жөнүндө уккусу да келген эмес. Бирок качан өзү эркиндикте болуп, мурун каякта жашап, кимге ишенип жүргөнүн түшүнгөнү китептеги эң бир драмалуу учур. Мына ушундай мисалдардан улам Түндүк Кореядагы ондогон жылдар бою коюлуп келе жаткан социалдык эксперименттин акылга сыйбаган көрүнүш экенин түшүнүп олтурабыз. Демиктин китеби чыккан убактан бери 10 жылдай убакыт өттү. Андан бери бул өлкө тууралуу көптөгөн китептер жарык көрдү. Дүйнө жүзүндөгү түрдүү блогерлер YouTube'га жүздөгөн видеолорду жүктөштү. Мындай көрүнүштөр качан өзгөрөрү азырынча белгисиз. Достор, каналга жазылып, коңгуроону басып, кызыктарды билип турабыз.